Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, biz мына комиссия түздүк. Комиссия чечимин чыгарды. Эгерде комиссиянын чечимин колдобой турган болсок, ачык эле айтыш керек. Давайте баш айланткан тототойлу. Элдин башын айланткан тототойлу. Комиссиянын чечимин колдобойбузбу? Комиссиянын чечимин колдобойбуз деп чыгып ачык айтыш керек. Мен жеке өзүм комиссиянын чечимин колдоймун. Анан кечээ күнү мен бул жерде аксакалыбыз, урматтуу депутатыбыз, СДПК партиясынан депутат, СДПК фракциясынын мүчөсү Эгемберди Эрматов абабыздын сөзүнө кошулат элем. Мына ушул абабыз точканы айтып койду. Көп нерсени айткан жок, точканы гана айтты. Ушул ишти көрбөсөңөр көр болобуз балдар деп айтты. Бизде кыргызыбызда айтып коет. Улуг адам уагында сүйлөбөсө улуулуктун не пайдасы бар деп. Ошонун сыңарында урматтуу депутаттар, бүгүн чечпесек биз дагы деле башты айлантып өйдөгө, ылдыйга, аркыга, беркиге бүгүн кол коюп алып, кайра колубузду артка тартып алып, бирөө менен барып жең ичинен сүйлөшүп алып, өзүбүздүн ишибизди бүтүрүп алып, өкмөткө барып дагы башка иштерди бүтүрүп алып, жүрө берсек, мамлекеттин кызыкчылыгы, улуттун, кыргыздын кызыкчылыгын ким карайт? Мына мен бул жердеги комитеттин төрагаларына айтаар элем. Жеке көзүңөргө сайып айтып коеюн. Урматтуу агам Талант Узакбаев, сиз жетөгүздүн кулунусуз. Ошол жерде кумтөрдү, непосредственно кумтөрдүн келтирип аткан зыянын көрүп турган элдин кулунусуз. Бирок сиз бүгүн элге каршы чечим чыгарып атасыз. Исхак Пирматов, сен дагы урматтуу иним, Алабука чаткалдагы кумтөрдүн казган кенине, то есть алтын казгандардын, кен казгандардын эсебинен канча элдер алабукалык чаткалдыктар 10 жылдап, 20 жылдап ыйлап келатат. Ошолорду өз көзүң менен көрүп келе жатасың. Эмне үчүн моундай комитеттин чечимине кол коесуңар? Андан сырткары дагы бир комитет чечими Камшыбек Кыдыршаевич, ал өздөрүнүн иши да, алар өздөрүнүн пикири. Анан сиз давление кылбаңыз да бул жердечи. Өздөрүнүн жумушу да. Анан сиз мындай деп мына эл угуп отурат, душман кылып атасыз аларды. Алардын да өзүнүн ою бар, мамлекеттүүлүгү бар, депутаттар дагы. Биринчи микрофон. Айтасыз. Ошондуктан мен урматтуу коллегаларыма ошолорго суранып айтып атамын. Силер туура эмес кылып атасыңар деп. Мына комиссиянын чечимин биз колдошубуз керек, урматтуу туугандар. Бүгүн биз эгерде комиссиянын чечимин колдобой турган болсок, анда кыргыз элибиз, журтубуз өзү келип чечип берет бул маселени. Биз кумтөрдү мафиялык, коррупция аралашкан компания деп айттыкпы? Мына ушуну аягына чейин чыгарышыбыз керек. Аягына чыгарбасак болбойт, урматтуу туугандар, урматтуу депутаттар. Мен силерден суранып кетемин. Рахмат.